толо болгондон көрө бир аз арык болгон жакшы. Анткени арык адамдарда зат алмашуу процесстери жакшы жүрүп, иммунитети бекем болот жана ар кандай жаман оорулар менен ооруп калуу мүмкүнчүлүгү аз болот. Ошондуктан сиздерди арыктоого жардам бере турган айрым маалыматтар менен баайтып кетмекчимин. Чындыгында арыктоо үчүн азыраак жеп көбүрөөк кыймылдаш керек деген ишенимде жашачумун. Логикалык жактан алып караганда бул абдан туура, ушундай кылган дагы жакшы, бирок ушунун өзү эле жетишсиз. Арыктоо үчүн андан башка дагы айрым нерселерге көңүл буруу керек. Мисалы, уйкуга. Анткени адам күндүз эмес түнкүсүн арыктайт. Эмнеге дегенде, ошол уйку учурунда биздеги майлар эрип, эми бар эмес, айрым майлар эрип иштетилет дагы. Ошонун аркасынан денебиздеги салмагыбыз бир аз болсо дагы жеңилдеп калат. Эстеп көрсөңүздөр, өзүңүздөр деле арыктоого аракет кылып жүргөн болсоңуздар, күндүзү түшкөндө салмак өзгөрбөйт дагы, уктап тургандан кийин эртең менен бир аз болсо дагы, канча бир грамм болсо дагы салмагыңыз жеңилдеп калгандыгын байкайсыз. Ошол сиздин майларыңыздын түнкүсүн сиздин уктаган убагыңызда эригендигин билдирет. Эми ошондой ошол майдын эригенин дагы бардык эле уйку учурунда эмес, мисалы уктагандан баштап эле уйгунгонго чейин бардык убакытта эри бербейт. Уйкунун дагы өзүнүн түрлөрү бар, мисалы түр эмес, баскычтары. Мен муну биринчи баскычтан 4-үнчү баскычка чейин деп айта берейин. Ошол 4 баскычтын эң жогорку 4-үнчү баскычында же болбосо өтө терең уйку учурунда гана ошол майдын эрүү процесси жүрөт. Ал эми гана укта баштаганда же болбосо куш уйку учурунда бул процесс жүрбөйт. Ошондуктан терең уйкуга кирүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүшүңүз керек. Ошондо гана сизде бул процесс жүрөт. Анткени терең уйкуга учурунда ошол соматотропин деген гормон бар. Ошол гормон сиздеги майларды эритип, салмагыңыздын жеңилдешине шарт түзөт. Ошол майлар эригенде эмне болот? Алар эригенде энергия катары ошол организмге коротулуп, ар кандай зат алмашуу процесстеринин жүрүшүнө шарт түзөт. Мунун көбүрөөк болуш үчүн өдөдө айтып өттүм, соматотропин гормону уйку учурунда көбүрөөк бөлүнүп чыгыш керек. Анын көбүрөөк бөлүнүп чыгыш үчүн эмне кылсак болот? Аны дагы айтып өтөйүн. Аны үчүн мүмкүн болушунча эрте жаткан жакшы, анткени терең уйкуга кирүү мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот. Негизи түн уйку үчүн болгондон кийин мүмкүн болушунча эрте жаткан аракет кылган жакшы. Эми азыр бардык нерсе эми азыркы кылымда түн менен күндүн айырмасы болбой калды. Ошондон улам биз көбүрөөк нерсеге үлгүрүп калыш үчүн убакытты үнөмдүү пайдаланабыз деп эсептеп, уктабай жүрө беребиз, эң кеминде 11-12 чейин. Бул абдан туура эмес нерсе. Мүмкүн болушунча убакытты күндүзү аткара турган нерселерди эртерээк баштап, эрте бүтүргөнгө аракет кылыш керек. Ошондо эрте уктоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Жана дагы телефонду, ноутбукту күндүзү гана колдонуп, кечкурун 9-10дон кийин колдонбой кое турган болсоңуз, эрте уктоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Анткени жарык канчалык көп болгон сайын адамдын ошол уктап кетүү мүмкүнчүлүгү азая берет. Уйкусу келбейт деп айтсак дагы туурараак болот. Ошондуктан ушул жарык нерселерди мүмкүн болушунча эрте токтотуш керек. Мүмкүн болсо китеп окуп алсаңыз, уйкудан мурда уйку эртерээк келип, эртерээк уктайсыз. Жана бөлмөңүз караңгы болуш керек толугу менен. Ошондой эле бир аз муздак же болбосо салкын болгон абдан жакшы. Ошондо дагы ошол мелатонин деген гормон көбүрөөк бөлүнүп чыгып, мелатонин көп бөлүнүп чыкканда соматотропин гормону дагы көбүрөөк бөлүнүп чыгышына шарт түзүлөт. Ошондо майдын көбүрөөк иштелип чыгышына, ошол коротулушуна шарт түзүлүп, сиздин арыктоо мүмкүнчүлүгүңүз көп болот. Жана ошол соматотропин гормонунун көп бөлүнүп чыгышына шарт түзө турган дагы бир шарт, бул стресс.
стрессти болтурбай коюу. Эгерде сиз ошол нерсени болтура турган болсоңуз, соматотропин азыраак бөлүнүп чыгат. Анткени стресс убагында кортизол гормону көп бөлүнүп чыгат дагы. Бул кадимки эле бул сиз ширин нерсени жеген сыяктуу эле организмге таасир этип калат. Эгерде стрессти жое турган болсоңуз, сиз үчүн бул абдан пайдалуу болот дагы. Түнкүсүн көбүрөөк арыктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми стрессти кантип жок кылуу керек? Анык бир өзүнө ылайык кеңеш айта албайм, бирок мисалы кечкурун укташтан мурда көк чөптө бир аз жылаң айлак бассаңыз абдан жакшы болот. Болбосо жөн гана сейилдеп келсеңиз дагы жакшы болот. Жакындарыңыз менен жакшы сөздөр сүйлөшүп отурсаңыз дагы өзүңүздүн фантазияңызга жараша ошол стрессти жое турган нерселерди кылсаңыз абдан жакшы болот. Күнүңүздү күн мурунта, мисалы күндүн башталышында эле кечке чейин аткара турган нерселерди пландаштырып коюп, мүмкүн болушунча аларды эртерээк бүтүрсөңүз жана эрте жатканга мүмкүнчүлүк түзсөңүз дагы абдан жакшы болот. Ошондо стресстен арылуу мүмкүнчүлүгүңүз көп болот. Жана стресске алып келе турган шарттардын бири менин оюмча башка адамдар менен болгон мамилебиздеги кыйынчылыктар же болбосо башка адамдардын көңүлүн оорутуп коюу. Бул учурда өзүбүздө көңүлүбүз тынч болбой уктап кетүүгө дагы шарт түзүлбөй калат. Ушул нерселерге дагы көңүл бура турган болсоңуз, сизде баары жакшы болот деп ойлойм. Азырча ушул.